Жатқан болбойт деп эле эл дем алат да бул жерде. Жаткандан туура эмес да бул жерде. Тургула. Ош шаарында сел-саяк аталышындагы рейдтик иш-чара башталды. Мында ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери жана аймактык башкармалыктын кызматкерлери биргеликте коомдук жайларда, көчөдө жана эс алуучу парктарда туруктуу жашаган жери жок жарандарды аныкташат. Анын негизинде жашаганга жери жоктор убактылуу жайга жайгаштырылып, ар тараптуу жардамдар көрсөтүлөт. Иш-чаранын алкагында күч түзүмдөрү көчмө кабылдаманын жардамы менен шаар аймагындагы үй-жайы жок жарандарды шаардык милициянын кабыл алуу бөлүштүрүү жайына жеткиришти. Бул жерде алардын өздүгү тастыкталып көзөмөлдө болот. Кармалгандардын басымдуусу спирт ичимдиктерин ичип, өзүн билбеген абалда кармалды. Бүгүнкү күндө шаар аймагында Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын көчмө кабылдамасынын жардамы менен шаар аймагын кыдырып, шаардагы жашоо шарты начар жана ошол жерде жашай турган туруктуу жери жок жарандарды аныктап, аларга психологдор тарабынан жардамдар көрсөтүлдү. Сел-саяк аталышындагы рейдте уюштуруудан максат турмуштук оор кырдаалга кабылган жарандарды колдоо, алардын коопсуздугун камсыз кылуу жана коомдук тартипти сактоого көмөк көрсөтүү болуп саналат. Социалдык кызматтарды сунуштоо жана багыттоо жана аларды ошол кыйынчылыктан туура түшүндүрүп, айтып чыгаруу болуп эсептелет. Бул рейдтик иш-чара Ош шаарынын аймагында 3 күн болот. Бирок аяктагандан кийин дагы Ош шаардык иштер башкармалыгынын кызматкерлери коомдук коопсуздукту камсыздоо максатында шаар аймагында кыдырып, аларды аныктап, аларга жардам көрсөтүп келет. Белгилей кетсек, шаардагы коомдук коопсуздукту көзөмөл кылуу менен бирге туруктуу жашаган жери жок жарандарга карата рейд 3 күн бою уланат. Айымкан Исралы кызы, Ибрахим Төлөбаев, УТРК Ош.